Мына 2-3 күн мурун болгону Кактус маалымат берди. Анан бир-эки блогер берди окшойт. Президент дейт өзүнө жакын тарапташтары менен жолугуп, Атамбаевдин дейт, Мадымаровдун жактоочуларына мындай сылык сыпа болгула деген пикирди айтты деп. Мына ушундан кыргыз журналисттери түшүнүш керек. Демек, могу жерде чакырылбаган журналисттер биз өгөй балдар, ал эми чакырылгандар, демек президентке жакын эл. Мындай бөлүп жаруу өздөрү айткандай 30 жылда болгон эмес. Мына ушуга биз жол коюп атабыз да. Анан ушул Укушевдун мыйзам долбоору боюнча мага чейин Ложников менен андан мурдагы юрист ошол түшүндүрүп болушунча айтып өттү. Анан мен бул мыйзам долбоорун сырттан карап атам да. Негизи мыйзам долбоор өзүн сыйлаган өлкөлөрдө бул керектөөчү тараптан чыгыш керек. Бизге мондай мыйзам керек деп алар жазат. Анан сырткы эксперттер кечирип кой, могу жериңер калпсыз экен, бу жериңер мындай экен деген оңдоп түзөөлөр менен кабыл алат. Биз болсо кыргыз журналисттеринин ушул ич-чара биримдиги жок эле деп эле айтат элем. Президенттик администрация таңуулаган мыйзам долбоорго 5 жолу, 4 жолу кайра жумушчу топ барып ошону менен алек болуп атабыз. Мисалы, чындап келгенде кыргыз журналисттери ар бири өзүнүн кадыр баркын жана кесипти сыйласа, Кыргызстандагы ар бир саясатчы, чиновниктер ошого жараша мамиле кылат. Биз ошого жетишибиз керек болчу. А бизде кандай болуп атат? Биз үчүн президенттик администрациядан мыйзам жазып атат, биз ошонун жетеги менен кетип атабыз. Мисалы, мен айтат элем, кечирип коюңуз Укушев, сиз ушуга чейин Өмүрбек Текебаев менен биригип алып, тиги демократиянын баалуулуктары балакет сөлөкөт деп китеп жазып жүрбөдүңүз беле? Эми ушул медаляларга келгенде кыргыз журналисттердин үстүнөн негизи эле жогорку кеңештин депутаттары да бул жерде катышып отурасыздар, көбү мыйзам жазам деп айткандан кичине уялыш керек. Бизде көбүнчө мыйзам көчүрүлөт. Ошол Укушев мырза дагы менимче ушу Россия Федерациясынын тийиштүү мыйзамдан көчүрүп алган болуш керек. Анан кийин ошол 53 берененин ичинен КТРдин белдүү кызматкерлери жазып отурат. Укушев деген балекет мыйзам долбоор жазган экен дейт. Кыргызстанда порнография ушундайга чек коюлат экен, андай эле мындай эле деп. Биз окуганда жерибиз жок дагы, ошол бийликке ыңгайлуу журналисттер дагы, бийликке ыңгайсыз журналисттер дагы бир Укушев деген аксакалдын жазып койгон кагазынын айланасында ошо кеп кылып отурабыз. Мына азыр Катя Румканова экөөбүз ошону бирөөз сүйлөштүк бул жерде отуруп, ошо жана түз эфирдин жоопкерчилигин алып баруучуга жүктөп койгон чектөө киргизип атпайбы ал аксакал? Укушев эмне түз эфир алып барып көрүптүрбү? Биринчи түшүнүш керек да анын табиятын. Мына мисалы Катя экөөбүз бул жерде дагы түз эфир алып баргандар биле, сен түз эфирде өлүп кетерин да билбейсиң, сенин жаныңда сүйлөп аткан кимдир бирөөнүн эмне айтарын түгүл. Анан ошондой абалда кандай бөтөн бирөөнүн оозунан чыгып аткан сөз үчүн жоопкерчиликти алып баруучу алыш керек. Мына ушундай шумдуктарын көрүп туруп эле ошо Укушев аксакалга айтыш керек: кечирип кой аксакал, биринчиден сен жазып аткан мыйзам, көчүргөн мыйзамдын табиятын түшүнбөйт экенсиң. Түшүнбөгөндөн кийин кыргыз журналистикасына таңуулаба деп. Анан дагы азыр коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү деген мыйзам долбоор дагы Атазов, Нарматова, Жамгырчиев дейт, Матраимов дейт, мына ушулар дагы ошол мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү деп атат. Бул деле баягы чектөө түрүндө болот окшойт. Мунун деле учкуну келип баягы кыргыз журналисттерине келип бир тийип атат да. Эмне үчүн биз мындай абалга жол коебуз? Себеби ошо саясатчылар дагы, депутаттар дагы, чиновниктер дагы кыргыз журналистикасынын ички кухнясын, ашканасын көрүп турат. Бизде ушул мамлекеттик акырдан каржыланган журналисттер бир бөлөк, ал эми мындай сырттан каржылангандар бир бөлөк, ал эми мага окшогон бирде иштеп, бирде иштебегендер таптакыр бөлөк. Биз чачыранды болуп калдык. Мына ушундай абалдан улам биригип туруп сөз эркиндигине карата, эми бул көбүрөөк эле бизге тийип кетип атат да. Ушундай абалдан улам үстүбүздөн басмырлоо болуп атат да. Анан ушул дагы бир жагдай, мына азаттыкка байланыштуу. Политклиника, айрыкча ушу политклиникага байланыштуу шумдук Кыргызстанда болгон эмес. Алар иликтөө жазайт, анын аркасынан ЛТР жазайт.
Болот Темиров иликтөө жасайт, анын аркасынан иликтөө жасайт. Мындай иликтөөнүн аркасынан иликтөө жасап, илинип алган шумдук болгон эмес да. Бир эле ушул мисалды айтайын, өткөндө Болот Темиров Кыргыз Республикасынын президентинин жакындары деп баланча түкүнчөдө ушу бир иликтөө жасаган экен. Ага Бакыйган ЛТРдин жетекчиси пикир жазып отурат. Пикирдин мындай контекст менен алайын. Эмне үчүн дейт Болот Темиров? Иликтөөсүндө ошол адамдардын ким экендигин эмес дейт. Ошол адамдардын кандай иштеп аткан, эмне үчүн жазбайт дейт. Биз ушундай деңгээлге жетип калдык. Ошол баягы таасир талаш, бул саясатта эле кыргыз журналистикасында дагы таасир талаш деген ушул көз караш өкүм сүрүп атат дагы. Ошо чындап келгенде жан багуу үчүн муну аны мындай терминдештирип отурбай жөнөкөй эле тил менен айтсак, каражат табуу үчүн, жан багуу үчүн биз бетти сыйрып коюп мондай жөөлөшкөн абалга келип калдык да. Анан албетте сырткы тараптар мына ушундан пайдаланат. Могу жерде көп көзүңөрдөн көрүп турам, жалпыга маалымдоо каражаттарын жетекчилери отурасыздар. Учурдагы Кыргыз Республикасынын президентинин маалымат кызматынын жетекчиси Дайырбек Орунбеков ошол орунга түк татыксыз бала экенин билесиздер. Ар бириңиздер. Ал тууралуу Бейшенбек Бекешевдин жакшынакай сөзү бар. Азыр мага бүтүндөй фейкти кое берсе дагы мен жаным ачыган деңгээлге жеттим, мага баары бир ошонтун айтып атам. Өзүңөрдү сыйласаңар, жетектеген жалпыга маалымдоо каражатыңарды сыйласаңар, деги эле кыргыз журналистикасын сыйласаңар, момундай орой айтканда өлүктүн алаканындай болгон бир барак кагаз кетет. Урматтуу Садыр Жапаров, мына ушундай күмөндүү баяны бар. Момундай жетекчинин Кыргызстандын жалпыга маалымдоо каражаттары менен түздөн түз иштеше турган, маалымат саясатын жүргүзө турган орунда ушундай адамдын иштешин бизди кыргыз журналистикасын жана биз жетектеген баландай түкүндөй деген жамаатты шылдыңдоо катары эсептейбиз деп бир кат киргизип коюш кыйынбы? Мисалы, эгерде мен жалгызмын, болбосо киргизип кое бермекмин, айт деген жерден айта бермекмин. Биз ушундайбыздан улам баягы сырткы күчтөрдүн кыргыз журналистикасынын ушундай абалга алып келишине баягы түрткү берип атабыз да. Анан ушул ички иштер бөлүмүнүн жетекчилери, өкүлдөрү да отурат окшойсуздар. Мен ушуларга ушу кайрылат элем. Азыр 10-чу бөлүм деп коет, негизи эле ушу экстремизм, терроризмге каршы мына ушул бөлүм тарап, баягы социалдык тармакта эле аңдып отурат. Азыр бизде чиновник деле социалдык тармакта отурат, башкасы деле. Анан баягыны карап туруп, ошо жерден кичине баягы туура эмесирээк формулировка менен сүйлөп алган жарандарга, баягы ашыгыраак мага окшоп ашыгыраак сүйлөп алгандарга иш козгоо адатка айланып кетип баратат да. Чынында аймактык жана улуттар аралык козутуу деген беренеге кайсы сөздөр жатып калат, кайсы сөздөр жатпай калат, муну Кыргызстандын ар бир кишиси талдай албайт да. Мисалы, өзбек, кыргыз деп айтып атабыз, лөлү деп атабыз. А эгерде контексттин ичинде ошону баланча өзбек минтиптир, баланча лөлү минтиптир десе, муну уже тиги беренеге жаткырып камап коюп атабыз да. Анан ушундай абалда антип элдин абалына калбай, андан көрөкчө кылмыш болгондон мурун кылмышты алдын алуу бул эң жыйынтыгын берет. Ошондуктан ошол ички иштер министрлиги мына ушундай эл арасында жакшынакай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, кечирип коюңуздар, оюңуздарды эркин билдириңиздер, бирок момундай сөздөрдү кой берип албагыла деген баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүү керек деген ойдомун да. Анан ушундай техника өнүккөн заманда биз азыр таасир талашып атпайбызбы? Кыргыз журналистикасы, биз журналисттер биз алдыраак болушубуз керек. Ал эми жана блогерлер, социалдык тармакта отургандар мындай аны азыр контролдоо түк мүмкүн эмес. Техника өнүккөн маалда адам кайсы жерде маалыматты караса ошо жерден алып атат. Болгону биздин кыргызстандыктардын маалыматты ылгоо деген түшүнүгү жок болуп атат. Эмне берсе жутуп атат. Мына ошондон пайдаланып жанагындай фейк фабрикалар, аркылар беркилер өлдү койду деген ошондой
чалды куйду материалдар менен биздин элди сугарып атканы ошол да. Анан эми ушул кааларым кыргыз журналистикасы деген атты жакшынакай бойдон сактап калабыз десек, ушул кыргыз журналисттеринин ушул социалдык, укуктук деген жеке өздөрүнө тиешелүү маселеде эмнегедир чогула бербейбиз да. Мен ушуну каалайт элем, могу биздин кесиптештергечи. Келгиле биз өзүбүздүн маселени көтөрүп чыгабыз. Кыргыз журналисттеринин момундай социалдык маселелери бар. Кыргыз журналисттеринин момундай укуктук өзүнө жеке эмелери бар. Мына ошолорду алдыга койсок, анан биз менен киши эсептешет. Качан биз кыргыз журналистикасын баркын өйдө көтөрүлөлү деп көтөрүп бири-бирибиз менен биримдикте болсок, ошондо бул атаандаштык менен тилектештиктин ордун билиш керек да. Ошо айтарым дегеним. Рахмат.